Урматтуу бүгүнкү столдун катышчылары. Негизи Улуу Британияда конституциясы жок эле демократиянын башаты болуп иштеп келатышат. Ага далил жакында болуп өткөн Евросоюздан чыгуу боюнча референдум Брекситте 51% британдыктар чыгабыз деп добуш беришти. Коом кабыл алып чыгууга багыт алды. Англиянын премьер-министри Кэмерон мыйзамдык жана башка жолдор менен отставкага кете турган негиз жок болчу. Бирок мен ушул Евросоюздан чыкканга каршы болдум эле, мындан ары иштей албайм деп кызматын өткөрүп берип кетти. А бизде болсо, болуп тур, мен каршы болгон бирок эл ушул чыкканга чечим кабыл алды, мен ошону аткарам деп бийликке жармашып, дагы эле ушу кандайдыр бир себеп негиздерди ойлоп таап бийликке тырмышып калмак. Мынакей. Конституциясы жок эле, саясий маданият, адат салт, закондор болгонго өлкөдө эле иштеп келатат. Ошон үчүн мен жана сөзүндө айткандай 6 жыл мурда көрбөгөн миналарды бүгүн көрө калып, ушул конституция коррупцияга, сот реформасына жана башкаларга жолтоо болуп атат деген жөн гана себеп, негизги максат. Урматтуу президент Атамбаев 6 жыл мурда президенттиктен кетерди ойлогон эмес. А бүгүн болсо 1 жылдан кийин кете турган болгондо Атамбаевдин тегерегинде турган олигархтык, кландык группалар ошол мамлекеттик ресурстарды коррупциялык жолдор менен майталкандан жок болуп каларын байкап, ушу гибриддик технологиялар менен конституцияны өзгөртүүгө коомчулукту, ошол эле баягы информациялык административдик ресурсту колдонуп барабыз деп атат. Бул 20, 30, 50 кишинин кызыкчылыгы үчүн кыргыз коомунун 25 жылда алдыга умтулуп, анын артында 10 жылда 2 жолу төңкөрүшкө барып, 10-жылы ушул негизги багыт катары камтылган, кабыл алган конституцияны кайра өзгөртөбүз дегени, бул ушул 6 жылдык кыргыз коомунун алдыга жылуусу. Ошол эле айтып аткан Атамбаев өзү жетектеген 6 жылдык тарыхты легитимдүүлүгүн жоюп, анда кайра 10 жылга алып келели деген бул эң чоң стратегиялык жаңылыштык. Анан Пандоронун жашыгын ача турган, мындайча айтканда, кадам болот. Мунун артында Нурбек Токтокунов айткандай, кризистик акыбалдар акырындан чогулуп келип, система жарылып кетсе, 3-чү жолу Кыргызстандын акыбалы татаал болот. Ошондуктан мен сөзүмдүн акырында конституциядан кемчилик издебей эле урматтуу депутаттарга кайрылып кетем. Ушул конституция эгер президент алмашса, депутаттар дагы ойгонуп, депутаттар дагы алдырып ийген укугун кайра кайтарып, 4 фракция же 5 фракция жаңы президент шайлап, баш аягын тапканча биригип туруп, көз карандысыз кесипкөй өкмөттү шайлап, мейли жаңы шайланган президент 64 статьянын 2 пункту буга чейин Атамбаев каразгөйлүк менен колдонуп келген. 2 жолу тапштаса макул болбой туруп, 3-чү жолу ошол 4 фракция же 5 фракция көз карандысыз өкмөт шайлап иш алып барганга, ошондо бийлик бутактарынын балансы пайда болуп, СДПК өзүнүн мураскер президенти менен калса да, прокуратура, ГКМБ жана башка органдар менен көз карандысыз түзгөн өкмөт менен фракцияны көзөмөлдөп, ошондо бийликтин балансы болуп, биз эч кандай төңкөрүш, өзгөрүштөргө барбай эле конституцияда жазылган нормаларды ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү болот. Ошондуктан урматтуу депутаттар, сиздер мынакей 2 баатыр депутат бүгүн айтты, биз ушул өзгөрүштөрдүн конституциянын авторубуз да, инициаторубуздабыз деп Максат Сабиров менен Момбеков урматтуу депутаттар айтты, тарых үчүн билип коелу, 2 автор бар экен. Бирок ошол автор болуп кыйналбай эле конституциянын жоболорун так аткарып, депутаттар 4 фракция, 5 фракция биригип туруп, буга чейинки ошол шайлай албай аткан кесипкөй жоопкерчиликтүү өкмөт алып кетсек, өзлөрүнүн жоопкерчилигин сезген көз карандысыз фракция менен өкмөт артында
оппозиция болуп, нақты оппозиция президенті менен турганда, мына ошондо сапаттуу бийликти алабыз, ошого аракет кылалы. Рахмат.